Кыргызстан Google'дын Street View тиркемесине кошулду. Эми чет элдиктер Кыргызстанга виртуалдуу саякат жасай алат. А бул болсо өлкөгө келүүчү реалдуу туристтердин санын арттырат деген ишеним чоң. Дагы бир чоң ишеним. Өлкө өндүрүшүн колдоо үчүн алгач өзүбүздүкүн өзүбүз сатып алууга өтүшүбүз керек дейт кыргызстандык товарлардын патриоту активист Бакыт Дегенбаев. Алдагы жарым саатта Capital командасы Кыргызстандагы турмуштун жакшыруусуна сөз менен эмес, реалдуу иши менен салым кошуп жаткан адамдар жана алардын аракеттери жөнүндө айтып берет. Биз менен болуңуз. Кыргызстандыктар жылдын биринчи кварталында керектеген сүт жана сүт азыктарынын 90%-ын жергиликтүү ишкерлерден сатып алышкан, калган 10%-ы чет өлкөлүк компаниялар камсыздаган. Январь-март айларында сатып алынган өсүмдүк майдын жарымын жергиликтүү ишкерлер өндүрсө, 46%-ы импорттук товар. Кыргызстандыктар ичкен шире жана суусундуктардын 11%-ы импорттук товар. Кумшекерди болсо жалаң четтен алып сатып келебиз. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр кыргызстандык керектеген кумшекердин 3 айдагы нормасынын 1,5%-га жетпегенин гана чыгара алышкан. Un азыктарынын жарымын четтен алып келсек, жарымы өзүбүздөн чыгат. Өлкөнүн импорттон көз карандысыздыгын жоюу үчүн жергиликтүү өндүрүштү күчөтүү зарыл. Айрыкча ЕСК киргенден кийин Кыргызстандын ансыз дагы алыс өндүрүшү оор сыноого дуушар болуп, ички рыноктогу чакан ордун дагы чет элдик ишканаларга алдырып коюу коркунучунда турат. Бул атаандаштыкты жеңүү үчүн социалдык тармактагы активисттер экономикалык жактан дагы мекенчил болууга чакырып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп, Кыргызстанда чыгарылган товарларды гана сатып алууга чакырышат. Кыргызстандык товарларды сатып ал акциясы 2 айлык мөөнөткө жарыяланды. Бул арада активисттер аз да болсо жергиликтүү өндүрүүчүлөргө жардам берип, алардын сатыгын көбөйтпөсө дагы элдин көңүлүн бурууну көздөшөт. Бул каражаттарга Кыргызстанда жолдор, мектептер, ооруканалар, заводдор курулат, жаңы жумушчу орундар түзүлөт жана пенсия, жөлөк пулдар төлөнөт. Ар бир жаран өз келечегин ар кандай көрүшү мүмкүн. Бирок биз баарыбыз өз мүмкүнчүлүгүбүздү ишке ашыра алган, бала бакырабызды багып, кадырлуу карлыгыбызды татыктуу камсыздай алган күчтүү жана бай өлкөдө жашагыбыз келет. Келечек биздин тандоодон көз каранды. Мекенчил болуу бул жоопкерчиликтүү чечим кабыл алуу дегендик. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо. Кыргыз товарын сатып ал, Кыргызстанга салым кош. Бунун бардыгы тең биздин өзүбүздөн чыгат, өзүбүздүн өндүрүшчүлөрүбүздөн чыгат. Мынакей чайлар, мисалы үчүн печеньялар. Бул жакта биздин өзүбүздүн ундарыбыз чыгат, өзүбүздүн баткен күрүч бар. Негизгиси Кыргызстандын өндүрүшчүлөрүн колдоо максатында жүргүзүп жатабыз муну. Жаңы эле ачылганына карабай кардарлардан тыным жок. Жергиликтүү өндүрүштүн мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан товары да бат эле түгөп калат. Андайда аргасыздан Казакстандын же Орусиянын азык-түлүктөрүнө орун беришет. Баалары биздики мисалы үчүн аябай эле арзан. Себеп дегенде биз өндүрүшчүлөрүбүздөн алып, көп маржа кошпой эле биз өзүбүздөн ошол үчүн ушул Дыйкан полюсту ачып, ушулардын баардыгын өзүбүз кылып, өзүбүз. Бул соода түйүндүн текчелери органикалык азыктарды чыгарган жергиликтүү өндүрүүчүлөргө бекер. Андай азык-түлүктөрдүн үстүнө кошпой, өз баасында сатып беришет. Ишкерлер келечекте чакан соода түйүндү жалаң кыргыз азык заттарын саткан гипермаркетке айлантууну көздөшөт. Как вам качество? Цена? Хороший, пошел посмотреть, померить. Кыргыз бут кийимдеринин атагы дагы эле унутула элек. Ишкерлер бул өндүрүштү жандантышы менен шаар дүкөндөрүнөн дароо эле сыйлуу ордун кайтарып ала баштады. Бул дүкөндөгү бут кийимден сырткары кийим-кечектин бардыгы кыргыз чеберлеринин колунан жасалган. Белгилүү дизайнерлердин кийими буга чейин чет өлкөдө көбүрөөк сатылса, азыр көпчүлүк чеберлер калктын калың катмарына күнүмдүк жашоого ыңгайлуу кийимдерди тигүүгө өттү. Бир нерсе сатып алатканда ошол эң биринчиден ошо бир көңүл бурам, каякта жасалган. Кыргызстанда жасалган болсо, бул тамак аш боюнча ал уже сөз жок да. Үй бүлө, балдарга кийимдер андан уже көп эле. Балдардын кийимдери азыр бизде жакшы ассортименттер бар, жакшы фирмалар бар. Кыргыз өндүрүшүнүн патриоту Бакыттын пикиринде ар бир жаран өлкө экономикасына салым кошо алат. Ал үчүн импорттук товарлардан баш тартууга чакырат. Жергиликтүү ишкерлер айрыкча азыр коңшу өлкөлөр менен атаандаштыкка каршы турууда колдоого өтө муктаждыгын айтат. Эми 20-25 жылдан бери импорт менен жашап келип эле ошол импортко көнө түшкөнбүз да. Ошондой бир азыр жагдай бар негизи. Анан ошол негизи ушул базарларда, дүкөндөрдө, анан кийин ошону бир психологический жактан ошону бир жоюу аракети кылыш керек болчу да. Анан кийин ошону негизи ошо
баягы канчалык өзүбүз биздин жарандар көбүрөөк ошол өзүбүздүн өндүргөн товарды баягы сатып алсак, ошончолук тез ушу биздин ишканалар өнүгүп кетет эле да. Кыргызстанда жасалган товарды сатып алуу менен ар бир жаран бир нече көйгөйдүн чечилишине салым кошуп, бир нече тармактын өнүгүшүнө түрткү болот. Мисалы, жергиликтүү ишканалардын кеңейиши менен жаңы жумуш орундар түзүлөт. Если наши граждане будут покупать наши товары... Албетте, Кыргызстанда иштеген ишкананын ушул өлкөгө гана пайдасы тиет. Мисалы, биз салык төлөйбүз, жумуш орундары менен камсыз кылабыз. Андан сырткары керектүү азыктарды дагы өзүбүздүн эле дыйкандардан, ишкерлерден сатып алабыз. Унду, сүт, каймакты, торт салганга желим идиштерди, кагаз бачтыктардын баарын өзүбүздөгү ишканалардан алабыз. Бир гана айрым кошулмалар бизде даярдалбагандыктан четтен сатып алууга туура келет. Кыргызстанда жөнөкөй жарандар көтөрүп жаткан демилге Казакстанда былтыр президент Нурсултан Назарбаевдин сунушу менен ишке кирген. Нурсултан Назарбаев жеке өзү ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн товарларын сатып алууга чакырган. Казакстандын ири соода түйүндөрүндө атайын текчилер жана бөлүмдөр пайда болуп, жергиликтүү товарларга көрүнүктүү орундар берилген. Күчтүү жана бай өлкөдө жашаган келеби? Сырттан келген товарды сатып алуу менен биз өлкөнүн өнүгүшүнө түрткү бере албайбыз жана импортко болгон көз карандылыкты жаратабыз. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарын сатып алуу менен биз Кыргызстандын экономикасын, айыл чарбасын жана өндүрүшүнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн болобуз. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарды тандоо менен биз эң оболу кимдир бирөөнүн жумуш ордун, керек болсо бүтүндөй ишкананы, эгер мындай кадамды адатка айлансак, өлкөнү колдоп жана өнүктүрүп жаткан болобуз. Бул каражаттарга Кыргызстанда жолдор, мектептер, ооруканалар, заводдор курулат, жаңы жумушчу орундар түзүлөт жана пенсия, жөлөк пулдар төлөнөт. Ар бир жаран өз келечегин ар кандай көрүшү мүмкүн. Бирок биз баарыбыз өз мүмкүнчүлүгүбүздү ишке ашыра алган, бала бакырабызды багып, кадырлуу карлыгыбызды татыктуу камсыздай алган күчтүү жана бай өлкөдө жашагыбыз келет. Келечек биздин тандоодон көз каранды. Мекенчил болуу — бул жоопкерчиликтүү чечим кабыл алуу дегендик. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдо. Кыргыз товарын сатып ал, Кыргызстанга салым кош. Ал ортодо кыргыз өкмөтү чет элдик товарлардын демпинги менен күрөшүүнү көздөөдү. Импорттук товарлардын наркын көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоору ушул тапта жогорку кеңеште талкууланып жатат. Мыйзам долбоордун демилгечилеринин айтымында, ЕСК киргенден кийин жергиликтүү өндүрүүчүлөр оор абалга дуушар болуп, Казакстан, Россия жана Белоруссиядан келген товарларга баа жагынан атаандаштыкка туруштук бере албай жатат. Анын үстүнө чек аранын ачылышы менен уюмга кирген өлкөлөрдүн товарлары контрабанда жана бажыдан наркы төмөн көрсөтүү жолу менен алып өтүлүп, салыктан качып, баасы бир топко арзан болууда. Парламент депутаттары импорттук товарлардын баарынын наркын эмес, айрымдарынын гана баасын көзөмөлдөөнү сунуштоодо. Айтмакчы, депутаттар бул мыйзам кабыл алынып калса, азык-түлүккө баа кымбаттаарын дагы белгилешет. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдойбуз деген өкмөт менен парламенттин бул аракети канчалык жыйынтыктуу болушу мүмкүн? Назыр, эми ошол жергиликтүү өндүрүштү колдоо жөнүндө өкмөт кандайдыр бир мындай ураан чакырыктарды таштагандай болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле Казакстандын мисалында өзүбүздүкүн сатып алалы деп чакырып атышат. Же болбосо мына азыр депутаттар талкуулап атат, сырттан биздин ишкерлер арзан товарларды алып кирип, анан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү баа менен демпинг кылып атат депчи. Бирок эми бул чындыгында келип эле себеп эмес, кесепет болуп калып атпайбы? Кесепет менен күрөшүү болуп калып атат да. Чындыгында мындай ички өндүрүштү колдоо үчүн өндүрүүчүлөр, ишкерлер жергиликтүү башка нерселерди сурап келгенде, мисалы үчүн ошол эле валюта рыногундагы абалды жөнгө салуу. Эми албетте патриотпуз дейбиз. Бирок эгер сиз бир дүкөнгө барсаңыз, чөнтүгүңүздө бир 100 сом болсо, билбейм, 100 сомго кыргыздын кум шекери, билбейм, 70 сомдон 140 сом керек болсо 2 килограммга, билбейм, ошол эле Белоруссиянын кум шекерин 50 сомдон 2 килограммга келип атса, албетте бул жерде патриотизм жокко чыгып, мисал негизинде айтып атам, эмне себептен ошол 50 сом же 70 сом, мисал негизинде айтып атам, мен бааларын билбейм кум шекергечи канча экен. Бир 50-70% товар ушу бүт эле өлкөлөрдө чыгат. Белоруссияда, Россияда, Казакстанда, Кыргызстанда чыгат. Бул товардын албетте сапаты маанилүү болот. Примерно сапаты деле бирдей. Бул жерде чечип кое турган нерсе жана курс валют деп коюп атабыз. Ошол биздин валютанын курсу көп нерсени чечип коет. Албетте бир 20-30% товар бар, только Кыргызстанда чыгат. Калган 3 өлкөдө чыкпайт. Бир 20-30% товар бар, только Казакстанда чыгат, башка өлкө. Бирок негизги бир көлөм, 50-70% көлөм бүт өлкөлөрдө чыгат. Негизги муну жерде ошол акча маселеси эле чечип коет. Уровень монетизация деп коет. Бул биздин
экономикада канча акча чуркап атат, анан ички дүң продукциябыз канча. Ошол акчанын көлөмүн ички дүң продукцияга бөлөбүз, ошо уровень монетизация деп ошондой коэффициент чыгат да. Бул өтө маанилүү коэффициент, анткени экономика айланыш үчүн бул экономиканын каны бул акча да. Кан айланыш үчүн, организм нормально иштеш үчүн кан керек да. Албетте экономикага акча керек, акча тез чуркап туруш керек. Бул жерде экономист келтирип атат жакшы цифраларды. Мына Россияда дейт 10 февралда 2014 жылы уровень монетизации 47% болчу экен. Казакстанда 30%, Кыргызстанда 24%. То есть демек чуркай турган акчанын деңгээли ушунча экен экономикада. 11 февраль 2016 жылы 2 жылдан кийин Россияда 44%, 47-ден 44-кө өзгөрүптүр. Казакстанда 30-дан 26%га өзгөрүптүр. Кыргызстанда 24-төн 14%га өзгөрүптүр. Демек Кыргызстанда уровень монетизация деген коэффициент 66%га түшүп кеттир. Россия менен Казакстанда 16%, Россияда 5%. Ошол эле кезде Кыргызстандын ички дүң продукциясы өстү да. Бул эмне деген сөз? Бизде акчанын көлөмү көбөйүш керек эле негизичи, бирок бизде азайды да. Ошон үчүн чындыгында азыр кыргыздын ишкерлери мындай айтканда натуралдуу экономикага өтүп кетти. Акча жок, бартер системасы. Мен жаңы эле бир мамлекеттик организация барып келдим. Алар деле билет экен, айтат экен, биз мамлекеттик организациябыз, бизге негизи кылган кызматыбызды акча менен төлөш керек, бирок кызматка эч ким акча менен төлөй албайт экен. Бизге машина сунуштап атат, кирпич сунуштап атат, квартира сунуштап атат деп ушундай деңгээлге түшүрүп койдук да экономиканы. Экономика дем алыш үчүн, кан чуркаш үчүн акча керек да. Бул акча бизди мындай искусственный жол менен өзүбүз азайтып койдук. Анан биздин көз карашыбыз бүгүнкү күндө биздин бийлик, өкмөтпү, улуттук банк болобу билбейм. Булар эң биринчи максаты товардын баасын койду да, инфляция болбосун депчи. Сиз жогоруда айтып өткөн мисал, буга чейин ошол өкмөт, улуттук банк багыл жасалма жол менен экономикадан акчаны сууруп, өзгөчө сомду сууруп, жасалма сурооталап жараткан деген пикирлерди кандайдыр бир деңгээлде тастыктап атат да. Ал эми ошол эле маалда мынакей анын жыйынтыгын көрүп атабыз, сом өзүнүн позициясын туруктуу бербей сактап, керек болсо соңку 2 ай ичинде долларга карата 9 сомго чейин мындай позициясын бекемдей алды да. Бир караганда бул кадимкидей өкмөттүн чоң жетишкендиги катары карапайым эл тарабынан кабыл алынып атат. Экинчи жагынан жана сиз айтып аткан чоң олуттуу кесепеттер бизди күтүп турат. Бүгүнкү күндө мына девальвация жөнүндө сөз канчадан бери, 2 жылдан бери айтылып келатат, бирок өкмөт буга бара элек. Азыркы учурдагы сомдун реалдуу наркы канча деп баалап атат ишкерлер? Мен бир санап көргөм, эгер биз мурунку деңгээлде Казакстан, Россияга экспорт жасай алабыз десек, жана мурунку курстарды карасак, билбейм, 1-ге 1,5, 1 рубль 1,5 сом, билбейм, 1 сом 5 теңге деген деңгээлди карасак, бул 90-100 сом тегереги да. Азыркы реалдуу наркы. Мурунку деңгээлде ошол өлкөлөргө экспорттарды сакташ үчүн 90-100 сомго чейин барышыбыз керек экен. Бул эсеп кысаптар ошондой цифраларды көрсөтөт. Эми анчалык болбосо дагы канчалык сом бир аз түшсө, жергиликтүү ишкерлерге, өндүрүшчүлөргө жеңил болот. Албетте биз бир сөз укканбыз өкмөт жактан. Эмнеге силер курсту эле карай бересиңер, силер технология жагынан жана башка жагынан кыйын болбойсуңарбы депчи. Албетте ал жагынан кыйын болгондор бар, өндүрүшчүлөр, ишкерлер ал бир 20-30% түзүшү мүмкүн, андан көп түзбөйт деп ойлойм. 50-70% нерсе стандарттуу технологиялар дүйнөдө бүт эле. Стандарттуу нерселер, ошол эле картошка бул картошка, ошол эле сабиз бул сабиз, ошол эле билбейм, полиэтилен труба, полиэтилен труба. Кыскасы, примерно сапаттары бири-бирине жакын. Курс көп нерсени чечип коет да бул жердечи. Кыргызстандык ишкерлер азыр мурун айтып атышканда биз экспортко чыга албай калдык деп, мисалы үчүн ошол эле Куликовский өзүнүн Москвадагы дүкөнүн жапканга аргасы болгонун айткан. Тигүүчүлөр айтып аткан, биз азыр Россияга алып барып кийимдерди саткан дагы пайдасы болуп калды депчи. Эми келип ички рынокко жетти да бул абал. Сыртка чыгармак турсун, өзүбүздүн рынокты ошол эле, мисалы үчүн Белоруссиянын сүт азыктарын азыр биздин дүкөндүн текчелеринен табууга болот, себеби баасы арзан болуп атат. Мунун эгер абал ушул бойдон улана берсе, өкмөт ушул бойдон эле байкыл инфляцияны ооздуктоонун аракетин көрө берсе, бул кайсыл чекке чейин жетиши мүмкүн?
ушул бажы уюм дейбизби, Евразиялык экономикалык бирикме дейбизби, ошого кирдик, чек араларды ачтык. Ачтык деген сөз бул бир экономикада болуп калдык. Биз бул конкуренцияга 100% даяр болушубуз керек болчу, бирок адыркы кылынып аткан иштер, биз демпинг менен күрөшөбүз. Казакстанда бензин бизге караганда 10 сом арзан литри. Биз ошо менен контрабанда менен күрөшөбүз деген бул демек сөз биз эч нерсеге даяр эмес болчубуз деген сөз да. Биз көздү жумуп эле кирип алып турубуз. Хорошо, кирдик буйруганы. Бирок эмне кылабыз дегенде, колдон келишинче жергиликтүү ишкерлерди эгер колдой албасак, ишкердин көбүн жоготуп алабыз. Ишкердин көбүн жоготуп алабыз деген бул сөз эмне? Сиз айткандай жергиликтүү ошол Россия, Казакстан, Белоруссияда дүкөн эмес, биздин дүкөндөрдө ошолордун товары болуп калат. Демек биз колдонуучу өлкөлүк. Биз арзан жумушчуларды ошол жака жөнөтөбүз, алар ошол жерден акчасын бизге жөнөтүп турат. Анан ошолор өлкөлөрдөн эле өндүрүлгөн товарларды кайра бияктан сатып алып, мындай айтканда жана орусча потребительский провинцияга айланабыз да. Бул келечекте билбейм канчалык жакшылап алып келет. Менин оюмча стратегический бул чоң утулуш да. Бирок реалдуу көз караш менен карабасак, чындыгында жанагындай потребительский провинцияга айланып кетиш риск күндөн күнгө чоңоюп атат да. Сиз жана сөздүн башында бир жагдайды белгилеп кеттиңиз. Бул эми көптөн бери айтылып аткан нерсе, мисалы үчүн бизнесте дээрлик акча жок калып, бартер системага өттү. Мына ошол азыркы күндө сомдун туруктуу өзүнүн позициясын долларга карата бекем сактап атканын бул бирден бир себеби мына ошол экономикадагы акчанын жоктугу же дагы деле болсо Улуттук банк сомдун пайдасына кандайдыр бир рычагтар менен таасир этип атабы? Долларды сатып алыш үчүн сом керек да. Сом экономикада жок болсо, кайдан доллар күчтөнмөк эле. Бул искусственный факторлор менин оюмча Ошого алып келди. Ошого алып келди да. Кыска мөөнөттө ооба биз уткандай көрүнүп атабыз, биздин кыргыз сом күчтүү көрүнгөнсүп атат. Биздин жергиликтүү эл товарды арзан алып атат, бирок бул кыска мөөнөттө той деп айтат элем да. Анткени узун мөөнөттө жергиликтүү ишкерлер банкротко учураганда эмне болот? Жумушсуздук көбөйөт. Соответственно, жанагы жумушсуз калгандын баары кайра миграцияга кетет. Налогтор азаят. Терс таасирлер өтө көп да. Дагы бир жагдай бар да, мисалы үчүн ошону кыргыз өкмөтү сиздин оюңузча муну билбестик кылып атабы же эске албай жатабы? Мисалы үчүн албетте кыска мөөнөттүн ичинде азыр бааларды туруктуу кармаганга бул жакшы рычаг, сомдун долларга карата кымбат болушу. Бирок ошол эле маалда эгер бул импорттон болгон көз карандыкты көбөйтүп атат. Демек импорттон өлкө канчалык көп көз каранды болгон сайын биз ансыз дагы көз карандыбыз. Канчалык көп көз каранды болгон сайын сомдун курсу бул долларга байланып калат. Базардагы баалар доллардын курсуна байланып калат да. Демек эртеңки күнү биз базарда мындан да чоң башка бааларды көрүп калуу коркунучу бар да. Ушуну өкмөт түшүнүп атабы же түшүнбөстүк кылып атабы? Бир жерде түшүнбөй турган эч нерсе жок, баары эле түшүнүктүү. Неге бул кадамга барып атат? Менин оюмча кыска мөөнөттө бир баалар көтөрүлүп кетсе, ошол саясий бир кызыкчылыктар кошулуп кетип атса керек да. Анткени баалар көтөрүлүп кетсе, элге айлыкты көтөрө албайбыз, ошол эле мамлекетке иштеген адамдардын айлыгын көтөрө албайбыз, анткени бюджетте акча азыраак. Ошондо билбейм, саясий туруксуздук болуп кетиши мүмкүн деген үчүн бул жерден сомду кармап турабы деген эле ой кетип атат, башка ой келген жок. Мисалы үчүн өткөн жылы бардык Кыргызстандын партнер өлкөлөрүндө, ошол эле Россияда, ошол эле Казакстанда алардын улуттук акчасы кескин арзандап кеткен маалда сом мындай туруктуулугун көрсөткөн да бул парламенттик шайлоонун алдында болчу да. Ошондо бардыгы тең эле айткан, бул Улуттук банк бар күч менен шайлоо бүткүчөктү сомду кармайт деп. Бирок ал тенденция азыркыга чейин келе атат. Демек бул президенттик шайлоого чейин уланабы деген дагы негиз болушу мүмкүн эмеспи? Бийликте турган адамдар мындай узун көз караш менен ойломоюнча бул нерселер боло берет да. Улуттук банк бул нерсеге барып атканда бул туура эмес да. Бирөөнүн саясий негизи Улуттук банк көз карандысыз болуш керек. Факт түрүндө айта албайм, бул көз каранды тигини угуп, бирок аналитика ошону көрсөтүп атат да. Аналитика көрсөтүп атат. Улуттук банк жасама жол менен акчанын жана көлөмүн, сомдун жүгүртүүсүн экономикадан мына 14% менен кармап атыптыр. Февралда бул өтө аз. Ошол эле Америкада бул коэффициент 80%, Японияда 250%, жана башка. Өнүккөн экономикаларда бул акчанын көлөмү өтө чоң. Анткени чоң акча чуркаса, чоң экономика жаралат. Акча жок болсо экономикада жок болот да.
Биз ошо акчаны жок кылып атабыз да жасалма жол менен. Албетте бир мурунку жылдардан бар бир инерция менен ишкерлер иштеп келатат, бирок мен укканым банкрот болуп аткандар өтө көп. Анан азыр биз ишкерлик чөйлөдө иштеп аткан үчүн кайсы ишкерге кайрылбасаң баары акча издеп жүргөн кез да. Бул 1 жылдан бери келаткан көрүнүш. Экспорт демекчи Кыргызстандын шырдактары Европаны багынтууда. 9 чарчы метрлик кадимки кыргыз шырдактын Европадагы баасы 300 000 сом же $4,500 жетет. Швейцариядагы кесиптешим Манат Сулайманова Берн шаарындагы Шырдак авеню же кыргызча айтканда Шырдак көчөсүнөн көрсөтөт. Бернард Зарнегин Кыргызстанды интернеттен эле көрбөсө, мурда өмүрү болуп көргөн эмес. Бирок антке менен кыргыздын шырдактарына жаны жакын. Үйдүн көркүн ачкан буюмду туура пайдалануунун сырларын толук кыргыздарда эле тың өздөштүргөн. Кыргыз уздарын эмгектерин кадимкидей таза, кургак жайда сактап, абдан аяр мамиле жасайт. Шырдак авеню дүкөнү Швейцариядагы кичинекей кыргыз үйү. Бир караганда Бернардтын өмүрлүк жолдошу кыргыз улуту болуш керек. Ошон үчүн шырдактарга кызыгат го деген ой кетет. Бирок 40 жаштан ашкан бул ишкер өмүр бою Швейцарияда жашаган. 5-6 жыл мурда капысынан шырдактарды көрүп калып, интернет аркылуу алгачкыларын сатып алган. Андан бери кыргыз досторду күтүп, шырдактардын түрүн байма-бай сатып алып турат. Интернет аркылуу шырдактын жасалышын издеп, түйшүктүү эмгекти баалай билет. Moi personnellement, j'ai commencé avec les shirdak traditionnels. Шырдак жөн эле кийиз эмес, шырдакта кыргыздын жашоосу, тарыхы камтылган. Шырдакты сатыкка коердон мурда анын сапатына карайм. Анткени менин кардарларым бир эле жолу келип сатып алып, анан кайра унутуп койгондой эмес, дайыма келип тургандай мамиле түзүшүм керек. Шырдакты туура колдонсо, көп жылга чейин пайдасын көрсө болот. J'ai contacté Кардарлар Германия, Франциядан атайын келишет. Интернет менен дагы заказ бергендер көп. Шырдак авеню дүкөнүнө Улуу Жибек жолундагы бир чети кооз, бир чети сырдуу өлкөгө кызыккандар көп баш багат. Чет өлкөлүктөр заманбап буюмдарга караганда нукура колго жасалган кийиздерди абдан баалашат. Бул дүкөндөгү 200төн ашуун шырдактардын бардыгы Кыргызстандан алынып келинет учак аркылуу. Бул ушул дүкөндүн ээсинин айтымында шырдактардын ар биринин оймо чиймелери жана сапаты керек болсо түсүнө чейин кылдат текшерилгенден кийин гана сатка коюлат экен. Шырдактардын баалары көлөмү жана түсүнө ылайык коюлган. Алгачкы кардар болсо шырдактын баасы көбүнчө арзандатылып сатылат. Бул ишкердиктин сырлары дейт Бернард. Бир ирет 9 чарчы метр болгон шырдакты $4,500 же кыргыздын акча бирдигине которгондо 300 000ден ашуун сомго саткан. pour les gens qui nous visitent ici, qui viennent de votre pays. Кыргызстандыктар дагы көп кызыгышат. Интернет аркылуу байланыш көп. Жакында эле жергиликтүү ишкергер Аскар Салымбеков дагы келип дүкөндү көрүп кетти. Балким иштешип кетебиз, бирок азырынча так план жок. Эгер мен сатып алган шырдактарга кызыгуу жок болсо, анда мен бул ишимди токтотуп, башка ишке өтүшүм керек болот. Бирок азырынча жаман эмес. Кыргыз шырдактарын саткан Бернард кыргыз жерине барып келүүнү самайт. Ал кыялы жакынкы убакытта орундалат дейт. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген шырдак жасоо өнөрү минтип миңдеген алыстыктагы европалыктарды багынтууда. Ушундай эле аталыштагы дүкөндү Европанын башка шаарларында дагы ачуу жакынкы кыялдардын бири. Кыргызстандын шырдактарын Европада даңазлап жаткан Бернар эми Кыргызстан менен ал турсун шырдакты мекени Нарын менен виртуалдуу тааныша алат. Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин ичинен биринчи болуп Google'дын Street View тиркемесине кошулду. Долбоор 1,5 жыл бою даярдалып, жайкы туристтик сезондун алдында ишке кирип олтурат. Google Street View Google карта сервисинин бир тиркемеси. Google компаниясы картасын 2005 жылы иштеп чыккан. Ал эми Google Street View 2007 жылы 25 майда ишке кирген. Алгач АКШнын бир канча шаарларынын сүрөттөрү жайгаштырылган. Биринчи 4 жылда 15 өлкөнүн, 2012 жылы 35 өлкөнүн, 3000 шаарларынын сүрөттөрү пайда болгон. КМШ мамлекеттеринен биринчилерден болуп Москва жана Санкт-Петербург шаарлары кошулган. 2013 жылы Орусиянын 200дөй райондору киргизилген. Айрым маалыматтарга караганда Google 2015 жылы Крым жана Лугансктын сүрөттөрүн тиркемеден өчүргөн. Бул тиркеме дүйнөнүн 69 мамлекетинде көрсөтүлөт. Эми чет элдик туристтер Кыргызстанга дагы виртуалдуу саякат жасай алат. А бул болсо өлкөгө келүүчү реалдуу туристтердин санын арттырат деген ишеним чоң. Аябай көп туристтик трафик жасайт деп айтууга кыйын. Бирок ошондой эле бул кандай десем, негизи көп өлкөлөр туризм менен алек болгондо алар реклама кылышат эмеспи, жардама беришет, биздин өлкө мындай тигиндей депчи.
бул деле кандайдыр бир витрина болуп калат да. Анан болгондо да жөнөкөй витрина эмес. Мисалы бизде чын айтканда сайттар көп. Кыргызстандын сулуу жактарын, жакшы жактарын көрсөткөндөрчү. Бирок аларды эч ким билишпейт. Көпчүлүк биздин кандай десем, целевой аудитория билбейт ал сайттардычы. Алар мүмкүн Кыргызстандагылар кээ бирлер билет, мүмкүн СНГ тарабындагылар билишет. Башка жактан бай өлкөлөрдөгүлөр англис тилинде сүйлөгөндөр аны билишпейт. Street Google View болсо, ал чоң компанияныкы болгондон кийин Google'дун колдонуучулары, Google'дун сервистерин колдонгондор аябай көп. Өзү бренд болгондон кийин ошол эле кандайдыр бир таасир берет да, бул Google барып тартып келиптир. Эгерде Google'дун машинеси ака барып аман эсен келсе, значит ака деле барса болот дегендей айтса болот да. Анткени көп бияктан туристтер тоскондор айтышат экен. Ошо туристтер келип аябай таң калышат. Биз ойлогон силер аттар менен жүрөсүңөр, жолдорун асфальт жок, интернет жок депчи. Ошондой бир көрүнүш бар да, анткени эч ким билбейт да көбүчө. Кыргызстан десе, бул аягында стан бар, бул баягы Афганистан, ушундай сыяктуу бир өлкөсү деп ойлошот экен да. Ошон үчүн эгерде Google Street View бияка келип аман эсен чыгып кетти, значит биякта деле жашоо бар, биякта деле көрө турган нерселери бар деп мүмкүн ошол деле бир позитивдүү таасир берет деп ойлойм да. Ал арада кесиптешим Жазгүл Масалиева Google'дын Street View тиркемеси аркылуу Бишкектин бир катар жерлерине виртуалдуу дагы, реалдуу дагы саякат жасаганга үлгүрдү. Ал турсун АКШнын айтылуу ак үйүнө дагы кирип чыкса болот экен деп баарыңыздарды виртуалдуу саякатка чакырууда. Мынакей биз азыр эле Google Street View'дан көргөн өкмөт үйүнүн алдында турабыз. Кыргызстан өкмөтү жайгашкан бул имаратты, бул аянтты дүйнөнүн каалаган бурчунан каалаган киши кирип көрө алат. Бирок азырынча имараттын ичине кирип саякаттоого мүмкүн эмес. Анткени менен мисалы АКШнын ак үйүнө Google аркылуу кире алабыз. Американын ак үйүнөн сырткары дүйнөдөгү белгилүү маданият жана искусство жайларына сүрөттөр аркылуу кирип чыгууга болот. Бирок азырынча дүйнөнүн 8 өлкөсүнүн АКШ, Британия, Австралия, Жаңы Зеландия, Франция, Канада, Ирландия жана Нидерландынын шаарларынын гана имараттарынын ичине тартылган сүрөттөрү бар. Кайсы бир шаарды кыдыруудан мурда тиркемеге электрондук дарегиңиз менен кирип, алдын ала каттамды түзүп алсаңыз болот. Бул адашпай убакытты үнөмдөп сейилдөөгө жардам берет. Google Street View'га Кыргызстандын дээрлик баардык аймактары кирген, бирок азырынча сүрөттөр толук эмес. Бул тиркем аркылуу Ысык көлгө эс алууга баруудан мурда көл жээгиндеги пансионаттарды карап чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Google Street View тиркемесинин архивинде учурда 10 миллиондон ашык сүрөт бар. Компаниянын кызматкерлери шаарларды сүрөткө тартуу үчүн 5 миллион километр жерди басып өткөн. Эреже боюнча компаниянын кызматкерлери гана эмес, жөнөкөй жарандар дагы, мисалы кыргызстандыктар эми тиркемеге өз сүрөттөрүн жөнөтө алышат. Колдонуучулардын сүрөттөрү тиркемеге колдонуучунун электрондук дареги же профили менен кошо жүктөлөт. Сүрөттөрдө адамдардын жүзү, автоунаалардын номурлары өчүрүлүп, так көрсөтүлбөйт. Google өзү тарткан сүрөттөр 2,5 метр бийиктиктен тартылат. Шаар көчөлөрү жөн гана сүрөт эмес, панорама менен көрсөтүлөт. Сүрөттөр атайын фотокамера менен 360-290 градустук бурчтукта тартылгандыктан айланасын толук камтыйт. Google Street View аркылуу дүйнөнүн ири 16 зоопаркына саякат жасап, андан сырткары океан астындагы суу алдындагы дүйнө менен таанышууга болот. Чындыгында кызыктуу саякат экен. Рахмат Жазгүл кызыктуу саякат үчүн. Саякат сизди комфорт зонадан чыгарып, дүйнө таанымыңызды кеңейтет. Демек, жаңы ийгиликтерди, бийиктиктерди багынтууга түртмөкчү. Бул Капитал командасы даярдаган аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсулу Текенбаева адаттагыдай эле 4-күнү ушул маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.